Алтынай, экөөбүздө тең кыз бар, негизи кыздарды тарбиялоо бул менимче өтө жоопкерчиликтүү жумуш да. Анткени кыз бул келечекте бир чоң үйдүн түтүнүн булатуучу, кийинки муунду тарбиялоочу, келечекте эне болгондон кийин кийинки муунду тарбиялоочу адам болуп эсептелинет эмеспи? Анан негизи кыздын бул дүйнөдөгү эң башкы байланышы бул эне менен болгон байланыш экен да? Ооба. Сиз айтып өткөндөй эле, эне менен кыздын мамилесиндеги болгон гармония төрөлгөндөн кийин эле дароо башталышы керек деп ойлойм. Анткени азыр менин өзүм кызым дагы 2,5 гана жашка чыкты да, кичинекей болсо дагы, өзү араң сүйлөп атса дагы экөөбүздүн ортобузда конфликттер пайда болуп турат да. Ал менин айтканымды макул болбойт, же болбосо мен каалаган нерсени ал жактырбайт, ал кылам деген нерсе менин оюма туура келбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул эне менен кыздын ортосундагы мамилени азыртадан башташыбыз керек экен. Шындыгында эле мен азыр эне статусуна ээ болуу элегиме байланыштуу өзүмө аябай кызыктуу боло берет да. Эмне үчүн дегенде, келечекте мен кызым менен кантип сүйлөшөм, кандай мамиле курушум керек, дээрлик эне болгон чакта кантип даярданышым керек деп. Анткени кыз тарбиялоо бул кылымды тарбиялоо болуп эсептелет. Туура айтасың, Медина. Өзүңүздөр байкагандай, биз бүгүн эне менен кыздын ортосундагы мамиле тууралуу сүйлөшөбүз. Анткени бул эң бир талкуулоочу жакшы темалардын бири болуп эсептелинет. Бүгүн студияда сиздер менен мен Айнура Бекибаева, Алтынай Турарбекова жана ошондой эле Медина Русланбек иштемекчибиз. Эфирде аялдар ааламы Арузат. Саламатсыздарбы? Кыз киши жашоодо көбүн эсе энесинин жүрүм турумун көчүрүп, ошол энеси кандай өзүн алып жүрсө, ошону туурайт эмеспи? Негизи эле эне менен кыздын ортосундагы мамиле кандай болуш керек? Ишенич кандай жаралыш керек? Эгерде таарыныч болсо, ошол таарынычты кандай кылып жок кылуу керек? Ал таарыныч кийин жашоодо кандай натыйжасын алып келет? Мына ушул суроолорго жооп берүү үчүн биз студияга тренер, коуч Сейил Калдыбаеваны чакырганбыз. Андыктан косуп алалы. Келиңиз. Кош келиңиз. Келиңиз. Төрдөн орун алыңыз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Сонун. Рахмат. Сизди негизи эфирде көптөн бери көргүбүз келип жүрдү эле. Кош келиптирсиз. Бүгүнкү күн буйруган экен деп атабыз, чын эле. Көптөн бери келе албай жүрүп, сиздерди да көргөнүмө кубанычтамын. Эң сонун. Бүгүнкү темабыз эне менен кыздын мамилеси. Бул үй бүлөдөгү эң башкы мамилелердин бири деп эсептейм. Негизи эне кыз үчүн эң биринчи иретте ким болуш керек? Аябагандай сонун, актуалдуу теманы козгоп турсуздар. Эне кыз үчүн биринчи кезекте үлгү болуш керек деп ойлойм да. Психологиянын тили менен алганда кыз туурай алган модель. Ошол эле учурда кыз кандай гана темада болбосун, энеси менен уялбай сүйлөшө ала турган адам болушу керек. Жана кыз мен ката кетирип алсам да, мен жаңылык жаза басып алсам дагы, энем мен тарапта деген бекем ишенимдеги, ишеним артала турган, кандай гана учур болбосун, кайгырып турганда дагы, кубанып турганда дагы башын жөлөп ыйлай ала турган, сырын төгө ала турган адам болушу керек деп ойлойм. Албетте, балким бул бир идеалдуу картина болуп калды болуш керек, бирок ошол нерсеге умтулууга эмнеге болбосун. Эненин кызына болгон мамилеси кыздын келечектеги жашоосуна кандай таасирин берет? Биз кээде ойлойбуз го, мен башкача жашоо образын жүргүзө берип, бирок кызымды китепте окугандай же тренингде, вебинарда үйрөнгөндөй тарбияласам болот депчи. Бирок бул чоң жаңылыштык. Анткени биз каалайбызбы, жокпу, кыз бала энени туурайт. Кыз баладан керек болсо, кыз бала бул эненин күзгүсү да. Менин кызым былтыр турмушка чыкты. 1 жыл болуп калды. Анан биз менен чогуу отуруп калды жашоо шартына байланыштуу. Бир нерсени көрүп аябай таң бердим да. Күйөөсүнө кылып аткан мамилесинен, күйөөсү менен сүйлөшкөнүнөн, күйөөсү менен конфликтти чечүүсүнөн
деги эле мен кызымды эмес өзүмдү көрдүм да. Анан өзүмдү көрүп аябагандай таң калдым, бир чети ыраазы болдум. Мен учурунда эне катары өзүмдү өзүм тарбиялап, күйөө менен кандай туура мамиле түзүш керек, ошол эле келишпестикти кантип чечиш керек, өзүнүн аял затынын үйдөгү ролу кандай, ошол нерсенин баарын өздөштүрүп алып, анан үй бүлөмдө ошол нерсени аткара бергеним учурунда аябагандай туура чечим болгон экен да. Анткени менин жанымда өсүп келаткан кызым, мен байкаптырмын, ал баардык нерсени биз айтабыз го, кыз бала баягы эненин жүрүм турумун губка сыяктуу эле өзүнө сиңире берет, анан бир күнү эле ошол нерсени кайталайт да. Ошондуктан бул өтө чоң жоопкерчилик. Биз кызыбыздын кандай болушун кааласак келечекте, өзүн кандай алып жүрүүсүн кааласак, анда биринчи кезекте биз өзүбүздү ошол нерсеге үйрөтүшүбүз керек. Баягы кыргыздын макалдагы аябай туура айтылган экен да, энесин көрүп кызын ал деген. Сөзсүз. Менин жолдошум тамашалап калат. Мен биринчи мамамды карап, анан үйлөнсө болот экен деп үйлөнгөм деп чечине эле ошондой. Бул сөздүн чындыгы. Биз азыр баягы идеалдуу картинаны алдык да. Ушундай болуш керек деп. Бул албетте, эгер ар бир үй бүлөдө ушундай мамиле болсо, бул эң сонун нерсе. Бирок тилекке каршы коомдо эне менен кыздын ортосунда көп тирешкен учурлар болот, таарынычтар болот. Ошол таарынычтар негизи жашоодо кандай натыйжаны алып келиши мүмкүн? Негизи эле биздин кызыбыз менен болгон мамиледеги ортодогу келишпестиктер, таарынычтар биздин качандыр бир кезде өзүбүздүн энебиз менен болгон мамилени, өзүбүздүн үй бүлөдөгү баалуулуктарды, өзүбүздүн үй бүлөдөгү бир адат, каада, салттарды биз автоматтык түрдө өзүбүздүн үй бүлөбүзгө алып келебиз да. Анан эгер биздин энебиз менен болгон мамиледе чоң мүчүлүштүктөр бар болсо, биз өзүбүз эне болгондо ошол катаны эле кайра кайталайбыз. Мисалы, мен ушул жерде түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бир мисал келтирейинчи. Мен көбүнчө эле ушундай маектерде, өзүмдүн сабактарымда жеке жашоомдун мисал келтирем да. Анткени муну башыман кечиргем да. Мисалы, мен бир күнү менин жолдошум мынтип сурап калды да. Сейил, сен биздин балдарды жакшы эле көрөсүңбү? Деп сурап калды. Анан эне катары бул нерсе менин башыман ылдый бир чака муздак сууну эле коюп жибергендей сезимде калып калдым. Анан койчу, бул эмне деген суроо? Кайсы эле эне өз балдарын жакшы көрбөсүн? Неге сен мага мындай суроо бересиң деп эле таарынып калсам, сенин жакшы көргөнүң такыр сыртыңан билинбейт. Эмне үчүн үзүлүп түшүп, мендей болуп эркелетпейсиң, бир башкача мындай муздак жүрөсүң деп калды. Анан мен өзүмдү өзүм талдай баштадым, анализ кыла баштадым дагы, анан бир нерсени түшүндүм. Биздин үй бүлөдө негизи эле ата энем бизди эркелетип, кучактап, мындай мээримин төгүп тарбиялаган эмес. Советтер Союзунда чоңойгом, бизди сыртыбыздан бекитип коюп, апам жумушка кетчү, эртеден кечке, атам болсо алыскы рейстерде жүрчү. Анан кечинде келчү, апам аялдык түйшүктөр менен алек болчу экен. Ошентип отуруп, мен деген мындайча айтканда кучак деген нерсени деле өзүмдө мындай көндүм го. Бул дагы кантипдей машыктырып аптырмын да. Ошол нерседен мен өзүмдүн балдарымды көп кучактабастыгымды түшүндүм. Анан бир 37 жашка чыгып калганда биздин жумушка бир улуу муундагы чет өлкөдөн конок келип калып, анан кетип атып мынтип калды да. Келгиле азыр коштошуп атып, баарыңарды аталык кучак менен кучактап кетейинчи деп эле. Анан мага жетти, баарыбызды кучактап келатып эле мага жетти. Анан мени кучактаганда эле бир башкача сезим болду дагы. Аталык кучак аябай сонуп турбайбы? Мен дагы кармап турса экен, дагы ошо кучактап тура бергим келди да. Анан ошондо мен атама карата, атам бизди эмнеге кучактаган эмес? Неге мен ушул кучакты 37 жашыма чейин мындай даамын таткан эмесмин деген ойлор кете баштады дагы. Анан психологияда семейное происхождение деп коет, ата тектин биздин инсан болуп калыптанышыбызга тийгизген таасирин анализ кылган инструмент бар да, курал бар. Ошол нерсе менен иштеп чыксам, менин атам өзү тайларын колунда чоңоюп, кучакты көрбөй, жан дүйнөсүндөгү сүйүү чөйчөгү сүйүүгө толбой, мээримге тойбой чоңойгон экен да. Анан ал бизге ойлоптур, бул сүйүү, бул материалдык жактан камсыздоо. Эгер мен үй бүлөмдү кийинтсем, ичинтсем, каалаганын алып берсем, мен сүйүп атам деген өзүнүн тилинде сүйлөгөн экен да. Ал бизди укмуш, кийиндирген, ичиндирген эл, жана пепси, кола эмне экенин биле электе биздин үй бүлөдө болгон чет өлкөгө каттачу да. Анан ошол нерсени сүйүү катары көрүптүр. Ошол нерсени эле кайра мен өзүм үй бүлөмө алып келиптирмин да. Мен иш менен
иш жүзүндө ошол эле нерсени сиз мисалы өзүңүздүн үй бүлөңүздө балдарыңызды кучактаган жоксуз, кучактабай эле, бирок иш жүзүндө көргөзө бериптирмин да, айтканды да билчү эмес экенин, көрсөткөндү да. Бирок бул катамды түшүндүм дагы, анан ошол күндөн тартып мен балдарымды кучактаганга өзүмдү машыктырып баштадым. Кадимкидей мынтип сөйкөнүп келишет го, кичирээк кезинде ооба кучактайсың, эмизесиң, алдыңа аласың, бирок мага чоңойгон сайын кучакташ кыйын болчу да. Анан ошол катамды көрдүм, эмне үчүн болуп атканын тамырын түшүндүм. Атам менен энем эмнеге аны бере албаганын түшүндүм. Анткени алардын үй бүлөсүндө да кучак, негизи эле кыргыз элинин үй бүлөсүндө мындай ата энесинин көзүнчө балдарын эркелеткен уят болуп саналган го. Ошол нерсе таасир этиптир да, бирок мен бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр кызым менен жакшы мамилени жаратып алдым. Азыр ал турмушка чыкты, бирок экөөбүздө аябай сонун мамиле бар. Анткени мен өзүмдүн ата энеме болгон кандайдыр бир нааразычылыктарымды деп айтайынчы, чоң деле таарынычым жок болчу, бирок ата энемдин мага бербеген нерсеси эмне үчүн экенин түшүнүп, анан аларга күнөөнү аларга оодура салбай, алар мага үйрөткөн эмес, алар күнөөлүү, алар мени ушинтип тарбиялагандыктан мен ушундай болуп калдым да дебей, жоопкерчиликти өзүмө алып, мен эне болдумбу? Демек мен эне катары балдарыма мээрим төгүүгө, сүйүү берүүгө жоопкерчиликтимин. Билбегенимди Кудайга шүгүр биз азыр сонун заманда жашап атабыз. Колубузда телефон бар, баарын үйрөнсөк болот дегендей. Ошол мына карасаңыз, эгерде кыз бала энесинен жеткиликтүү деңгээлде сүйүү, мээрим албаса, ал кийинки жеке жашоосуна таасирин тийгизеби? Сөзсүз түрдө тийгизет. Анткени адам өзүндө эмне болсо ошону эле бере алат да. Мисалы алтын айым сизде эмне болсо, сиз күйөөңүзгө дагы, балдарыңызга да ошону эле бере аласыз. Андан артыкка жөндөмдүү эмессиз да. Ошондуктан мен дайыма айтып келем да, ар бир адамдын жан дүйнөсүндө түбү тешик сүйүү чөйчөгү бар деп айтып келем да. Ал толбойт. Эмнегедир ал канча толтурсаң деле кайра түгөнө берет да. Ошондуктан баягы адамга адам керек, Ошондуктан биздин ар бирибиз үй бүлөбүздө өзгөчө бүгүн баягы кыз эненин темасы болуп аткандыктан кыздарыбыздын ошол сүйүү чөйчөгүн бош кылбасак, ал деген сыртка чыкканда биринчи эле жашоосунда кездешкен кайсы бир жигиттин вау, сен аябай сулуу экенсиң деген сөзүнө арбалып алданып калбайт да. Анткени анын үй бүлө ал муктаж эмес, анын сүйүү чөйчөгү толтура да. Эгер ал бош болсо, үй бүлөсүнөн жылуу сөз укпаса, үй бүлөсүндө анын атасы өзгөчө сулуу экенин айтпаса, атасы урушкандан башка кебетең менен турчу нары, бизде ушундай го, бүтүп кантесиң, капкара болуп, аз жесең болот, томпоюп кеттиң деген сыяктуу биз ойлойбуз ба, бала, кичинекей, маани бербей эле айта беребиз, балким эркелетип томполошум менин, бүтүгүм, анан кулагы чоңум деген сыяктуу, бирок ошол комплекс балада өзүнүн кем сезүү ойлорун жаратат да. Анан ал кыз да жалаң ошондой сөздөрдү угуп атып эле бир күнү көчөгө чыкса эле баягы бир эркек жаман ниет менен ошол кызды бир ирет колдонуп коюш үчүн, ар кандай адамдар бар да, беш кол тең эмес. Анан вау, сен кандай сулуусуң, мен дүйнөдө сендей сулуу кызды көргөн эмесмин десе, ал дароо ошого ишенет дагы, анткени уккан эмес. Анан ойлойт, менин жашоомдо мына сүйүү деген ушул турбайбы, мына менин адамым деген ушул турбайбы деп, анан баягы жүрөктөр талкаланган, тагдырлар талкаланган тагдырлар ушундан улам келип атат да. Мээримге, баягы жүрөгү мээримге толбогон кыз башка жактан мээрим издеп баштайт экен да. Бүгүнкү күндө билесиздерби, жүрөгү мээримге толбогон, көңүл бурууга, шыктандыруу сөздөрүнө тойбогон кыз бала биринчи кезекте интернеттеги эле койгон, өзүнүн соц баракчасына, аккаунтуна деп айтабызбы, койгон сүрөттөрүнөн, чыгарган стористеринен, кийинүү стилинен байкаса болот да. Кантип? Мисалы, өтө ачык кийинет, башкалардын көңүл буруу, башкалардын лайк топтош үчүн ал ошол көңүл буруу чөйчөгүн баягы бош да, ошону толтуруш үчүн, жакшы сөз угууну каалайт экен, угууну каалаш үчүн баардык ыкманы, бирок муну атайлабай баягы көмүскө аң сезимдин деңгээлинде кылат да. Өзү байкабай эле кыла берет. Баардык жерде керек болсо каякта отуруп эмне тамак ичип, бул жерде дагы бир экинчи бети бар, медалдын эки бети бар дегендей. Негизи эле биз Инстаграмда, соц тармакта кандай жүз менен чыгып атабыз, бул дагы биздин психологиялык портретибиз жөнүндө көп нерсе берип коет да, анализ кылса. Кыз баланыкы деле ошол. Комплекстердин баардыгы ошол кичинекей кезден баштап пайда болуп баштайт экен. 6 жашка чейин адамдын, негизи балдарыбызды биз 6 жашка чейин пайдубалын пайда кылабыз, түптөйбүз.
6 жаштан кийин анан ошол биз түптөгөн нерсени, биз сепкен нерсени акырындык менен ооруп ала баштайбыз да. Ошондуктан 6 жашка чейин бала сөзсүз түрдө өзүнүн ата-энесинин колунда, толук кандуу үй бүлөдө, колдон келсе сонун атмосферада, жакшы сөздөрдүн коштоосунда, колдоо менен чоңойгону сонун болмок эми колдон келсе, бирок жашоодо дайыма эле мындай эмес. Азыркы учурда жанагы психологиялык тил менен айтканда балалыктагы травма деп коет эмеспи? Мисалы бала кезинде ата-энеси ажырашып кеткен, же болбосо атасы, апасына кол көтөргөн учурлар баланын эсинде аябай калат экен да. Кийин дагы ошо баланын жашоосуна таасир берет да, туурабы? Кандай таасирин берет? Кыз бала жөнүндө сөз кылып аткандыктан, мисалы кыз бала энесинин дайыма атасынан таяк жеп өскөнүн көрсө, анан бул нормалдуу эле деп чоңоет. Анан кийин турмушка чыкканда ошондой адамга жолугат, анан жолдошу кол көтөрсө, тонун биринчи негизи абьюзерлер, бул зордук зомбулук көрсөткөн адамдар биринчи тонун көтөрүп көрөт, акырындык менен үнүн бийик чыгарып көрөт, анан акыры минтип түртүп көрөт, улам чектен ашып көрөт да. Анан баягы кыз ошондой үй бүлөдө чоңойгондо эчтеке болбойт, эркек деген бүгүн кетет, эртең келет, кол көтөрүп коет, эркек басат, турат. Бизде баягы кыргыз элинде өзүбүз байкабай эле ушинтип сиңирип коебуз да. Эми эмне болуп атасың, чыдап кой да, эми биз деле ошентип таяк жеп чоңойгонбуз деген сыяктуу туура эмес түшүнүктөр сиңире берет да. Анан кыз турмушка чыгат, анан бул нормалдуу эле нерсе экен деп, анан чоңое берген, ошол зордук зомбулукка чыдап жүрүп, эми биз көрүп эле атабыз го, канча айым, канча аял заты өмүрү менен коштошту дегендей. Бирок азыркы муун башкачараак болуп келе жатат да, Кудайга шүгүр бул жагынан. Өздөрүнө кол тийгенге болбойт, менен жеке чек арасын сактай турган муун өсүп келатат деңиз. Бирок ошону менен эле бирге дагы бир коркунучтуу муунду чоңойтуп атабыз, биз өзүбүз байкабай эле. Өзүңдү сүй, ашыкча эле, эч кимди ойлобо, сен тим эле көңүлдүн чордонунда турган адамсың, сенден башка эч ким башкалар менен эсептешпе деген мындай нарцисситтик стандартта тарбиялоо. Нарцисситтик деп коет да, бул өзүн эле сүйгөн адамдарды нарцисс дейт да, ошондой муунду чоңойтуп келатабыз, байкабай эле. Бул жактан да абайлашыбыз керек, ошол эле психолог, коучтар, ата-энелерге тарбияны үйрөткөндөр ушул жактан дагы балансты сакташ керек да. Негизи эле кыз баланы тарбиялаганда антиавторитардуу стиль бар тарбиялоонун, бул үстөмдүк кылуу, басуу, таптакыр кыздын каалоосу менен эсептешпөө, сен могу көк жемпирди кийесиң, бүттү. Анан бүгүнкү күндө антиавторитардуу деген да стиль бар, мындай кыз эмне десе анын кулуна айлануу да, оозунан чыккан желди аткаруу. Бул дагы туура эмес. Бүгүнкү күндө партнерлук стиль деп коет, өнөктөш болуш керек кыз бала менен. Мисалы, ал жерде сүйүү менен тартип эри шаркак жүрүш керек. Мисалы, көк жемпирди кийбейсиң бүгүн, бирок ак менен кызыл жемпирдин бирөөсүн тандасаң болот. Тандоо бериш керек да, Анан балансты кармоо менен анан кийин тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек. Тандоо, эркиндик менен кайра эле тартип, сүйүү менен тартип, мындай эри шаркак жүрүш керек. Такыр эркиндик берип койбош керек. Маанайга жараша тарбиялабаш керек. Бүгүнкү күндө биздин ата-энелердин бир катасы, бүгүн менин маанайым сонун кызым, барып каалаган балыңызды аңсатып же, бүгүн маанайым жок, үйдө отур деген сыяктуу да. Бул дагы балага карата адилетсиздик мамиле да. Ошондуктан ата-энелер баланы жаратып эле койбой, бул жагынан да кантип чыгармачылык менен тарбиялашыбыз керек, өзгөчө кыз баланы деп айта кетели. Ар бирибиз баягы кыздарыбыз жакшы болсун дейбиз да. Анан гиперконтроль жасаган энелер көп да. Бул жакка баспаш керек, анан кийин мындай болбогон, анан жаман жакка түшүп кетесиң дегенчи. Ошо жана гиперконтроль көзөмөлдөө, жана ошондой эле баягы кичине эркиндик берүү. Ошо ортосунда кандайдыр бир мындай бир ошол эки нерсенин ортосунун бир кандай бир чекти тапсак болот. Кайсыл жагы көбүрөөк туура, кайсыл жагына басым жасасак болот? Негизичи, кыз баланы тарбиялап атканда биз ата-эненин бирден бир катасы, биз балдарыбызды терең тааныбайбыз да. Ар бир балага индивидуалдуу, жекече мамиле керек. Мисалы, кээ бир кыздар бар, табиятында эркиндикти самаган, кичине эле эркиндик берип койсо өзүнөн чыгып кеткен кыздар бар да, Аларды кичине катуураак кармаш керек. Кээ бир кыздар бар, өзү эле мындай түнт, элге аралашкысы келбейт, мындай уялчак. Ал кыздарды тескерисинче мындай
бошураак коюп, басмырлабай, ушул негизи эле балабыздын табиятына жараша тарбиялаш керек да. Биз болсо жана бардык балдарды эле бир шаблонго салып алып эле психологдор мындай деп атат, баланча тигиндей деп атат деп эле баланын өзгөчөлүгүнө карабай эле тарбиялай берүү дагы бул чоң ката да. Анткени ар бир ата, ар бир бала, ар бир кыз, мисалы жер үстүндө 7 миллиард адам барбыз, жер планетасында. Ошо 7 миллиард адамдын бири-бирине окшобойт. 7 миллиард башка да. Ошол сыяктуу бир үй бүлөдө 5 кызыбыз бар болсо 5 башка. Бир эле бир рецепт алып эле ошо 5 кызга колдоно бергенге болбойт. Ар бирине өзгөчө бул кызым мындайраак, бул кызым тигиндейрээк, бул кызыма мындайраак мамиле кылыш керек, бул кызыма катуураак, бул кызыма жумшагыраак, муну мактап туруш керек, муну кичине сырдашып туруш керек дегендей ата-эне негизи психолог да болуш керек. Дүйнө тутумуна жараша негизи балага өзүнчө тарбия керек экен да, мындайча айтканда. Бала сырткы чөйрөсүнөн стресс алсачы, мисалы кызың мектептеги курбулары менен урушуп кетип, таарынышып кетип, маанайы чөгүп, же болбосо эч нерсе жакпай, бир түнт болуп, баягы ачык болуп жүргөн эле кызың бир күндө эле түнт болуп стреске түшүп калган учурда эненин жардамы кандай болот, кандай жардам бере алат? Негизи стресске туруктуулукту балдарыбызда калыптандырган, кыз балада калыптандырганыбыз аябай жакшы. Бүгүнкү күндө жанагы ири компанияларга негизи эле жумушка орношордо резюмеге мен стресске туруктуумун деп аябай, сиз стресске чыдамдуумун деп өзүбүздү мактап коебуз, бирок биринчи стрессте эле кышайып жатып калабыз да. Ошол сыяктуу эле кыз бала менен негизи эле үй бүлөдө балдарды стресске алып келген окуялар болгондо биз көп сүйлөшүшүбүз керек да. Бизде дагы бир минус, балдарыбыз менен терең мындай сүйлөшкөндү билбейбиз. Биздики сүйлөшүүнүн үстүңкү эле деңгээли, курсагың токпу, кийимиң барбы, эмнени кийесиң, ботинкең бүтүнбү, жылуу, бүттү. Андан аркы деңгээлинде балким кээ бир ата-энелер экинчи деңгээл, негизи баарлашуунун коммуникациянын 5 деңгээли бар да. Бизде көбүнчө биринчи, экинчи деңгээлинде эле калып калабыз. Анткени 3-чү, 4-чү, 5-чи деңгээлине өткөндө конфликт ошол жерде келип чыгат. Себеби 3-чү, 4-чү, 5-чи деңгээлинде көз караштар, ортодогу кыялдар, коркунучтар, санаалар айтылат да. Ошондуктан терең баарлашканды үйрөнсөк, ошол учурда стресске алып келип аткан окуяны чогуу талдаганга жакшы мүмкүнчүлүк. Демек, кийинки катмарда ошол жактан конфликт чыгат турбайбы? Эң сонун маалыматтар болуп атат. Сиздин сөзүңүздө бөлүнгүм келген жок. Бирок биз азыр кыска тынууга кетишибиз керек. Сөзсүз түрдө биз менен болуңуздар. Биздин өнөктөшүбүз Онколайф клиникасына чоң ыраазычылык билдиребиз. Эгерде үй бүлөдө бала жетинеңсип, бирок кандайдыр бир себептер менен балалуу боло албай жүрсөңүздөр, Онколайф клиникасына кайрылыңыздар. Сиздерге сөзсүз түрдө жардам берүүгө аракет жасашат. Биз кыска тынуудан сиздер менен жолугушабыз. Чындыгында ата-эненин милдети баланы жарык дүйнөгө алып келип койгондугунан гана эмес, аны туура тарбия бергендигинен дагы көз каранды. Азыр мен сиздердин жалпы ата-энелерди экранга жакыныраак келүүңүздөрдү чакырам. Эмне үчүн дегенде, сиздин балаңызды шыктандыра турган сыйкырдуу 5 сөздү айтып берем. Сиз бул 5 сөздү күнүгө өзүңүздүн балаңызга айтып турушуңуз керек. Эң биринчиси, мен сени жакшы көрөм. Эмне үчүн дегенде, мен сени жакшы көрөм деген сөздү бала укканда, ага кандайдыр бир жүрөгүнө жылуулук келет. Сиз ага камкордук көрүп аткандыгыңызды жана сиз ага жакын экендигиңизди бала ушунчалык чын жүрөгү менен сезет. Экинчиси, мен сага ишенем. Балам, кандай иш болбосун, окуудабы, үйдөбү, сырткы чөйрөдөбү, эмне болсо дагы мен сага ишенем. Анткени сен туура иштерди жасайсың. Сен мени уят кылбайсың. Сен өзүңдүн окууңда дагы, ишиңде дагы ийгиликтерди жаратасың деген сөздү сөзсүз түрдө айтышыңыз керек. Үчүнчүсү, мен сени колдойм. Кандай болбосун, жумушуңда,
окууңда, досторуңдун арасында, же болбосо өзүңдүн чыгармачылыгыңда, же болбосо кандай жакшы иштерди баштасаң дагы, мен сенин жаныңдамын. Кандай иш болбосун, мен сага жардам берүүгө даярмын деген сөздү күнүгө айтып турушуңуз керек. Аны менен катар сен мыкты инсан болосуң. Сиз бул сөздү өзүңүздүн балаңыздын жөнөмдүүлүгүнө карата айтсаңыз болот. Мисалы үчүн эң мыкты жакшы сүрөттөрдү тартса, балам, сенин сүрөтүң эң мыкты сүрөттөрдүн бири болуптур. Сен бул сүрөтүңдү биз илип коелу, же болбосо бул сүрөтүңдү биз көргөзмөгө чыгаралы, же болбосо мындай ишиңди дагы арттыралы деген мааниде биз балабызды сөзсүз түрдө колдоп турушубуз керек. Аны менен катар сиз өзүңүздүн балаңызды кучактап, жылуу сөзүңүздү арнап, мактоо иретиндеги ар кандай сөздөрдү айтсаңыз болот. Сен мыктысың, сен күчтүүсүң, сен мыкты спортчу болосуң, же болбосо сен мыкты музыкант болосуң, же болбосо ырчы болосуң деген мааниде сөзсүз түрдө мактап турушуңуз керек. Эң негизгиси көпчүлүк учурда ата-энелер бизге дайыма айтып келет: балам мени түшүнбөйт, балам мени менен сырдашпайт, сүйлөшпөйт деп. Жок. Эң негизгиси сизди балаңыз эмес, сиз балаңызды түшүнүшүңүз керек болот. Анткени сиз бала болуп көргөнсүз, а балаңыз сиз болуп, чоң инсан болуп көрө элек. Андыктан ар бирибиз өзүбүздүн балабызга жылуу сөздү арнап, жүрөгүбүз менен, мээримибиз менен келечекке карай туура тарбиялайлы. Медина, чоң рахмат, кандай сонун маалыматтарды айттың. Келечекте Медина бир идеалдуу эне болот деген ишенич бар, албетте. Сөзүбүздү уланталы. Негизи кыз бала кичинекей кезинен баштап эле энесин авторитет тутат да. Анан бир өткөл куракка келгенде кандайдыр бир тирешиктер, конфликттер пайда болот да. Ошол учурда эне өзүн кандай алып жүрүш керек? Кээ бир учурда баягы энелер мындай каршы болуп алышат да, ошол кызына каршы болуп, кандайдыр бир мындай орусча айтканда игнор деген да сөз бар, мындай көңүл бөлбөө деген нерселер болот. Эненин бул учурда кандай кадамдарды жасаш керек? Негизи эле өткөл куракта сиз өзүңүз эле жооп бергениңиз окшойт бул суроого. Жанагы өткөл куракка чейин үй бүлөдө апа, ата абройлуу, эң абройлуу адам болот да, авторитеттүү. Андан кийин өспүрүмдүк куракка жеткенде авторитет ата-эне четке жылат. Кыз бала үчүн, эркек бала үчүн деле авторитет ким болот? Достор боло баштайт, чөйрөсү. Анан чөйрөсүнүн сөздөрү көбүрөөк таасирдүү болот. Чөйрөсү аябагандай чоң роль ойноп калат да, ошолорду тыңшайт, ошолорду угат, ошолорго окшошкусу келет. Демек, ошол учурда ата-эне терикпей эле, бул нерсе нормалдуу эле көрүнүш деп четке жыла туруп эле, ошо четте туруп эле акырын таасирин уланта берсе болот да. Тескерисинче, кызы менен жакын мамиледе болуп, досторун үйгө чакырып, кандай адамдар менен, ким менен достошуп атат деп, мындай достору менен дагы кадимкидей бир мамиле түзүп алса болот. Албетте алар менен дос боло албайт, баары бир өспүрүмдөрдүн жашырган темалары болот, өспүрүмдөрдүн өзүнүн бир кандайдыр бир сырлары болот бири-бири менен болгон. Анан бирок ошого карабай ата-эне бул жерден да чыгармачылык кылып, өспүрүмдү өзүнүн достору менен кошо кабыл алып, ошолордун алдында бир мамиле түзүп алса жеңилирээк болот да таасир этиш. Негизи эне ошо кызына таарынууга акысы барбы? Эми баягы тирүү адам болгондон кийин таарынабыз, Мисалы мен деле энелер отурабыз да таарынган учурларыбыз болот бир. Эмнеге нааразы болбойт деп, бирок Мединанын бүгүнкү бөлүшкөн кеңештеринен бир учурду баса белгилеп кетип атам. Бала сиз болуп көргөн эмес, а сиз бала болуп көргөнсүз деп атат да. Кээде мен бир нерсени өзүмө мынтем да. Мен өспүрүм эркек балам бар, 16-га чыкты кече жакында, анан мен мынтип айтам. Сейил, сен 46-дасың, ал 16-да эле. Сен ошондо 30 жылга көп жашап койдуң. А мен өзүм байкабай эле 46-да үйрөнгөн нерсемди 16-дагы балама же кызыма талап кылам да. Анан ошону талап кылып таарынабыз көбүнчө. Анан мен ички диалог бар да, биз токтобой өзүбүз менен сүйлөшүп турабыз да, мынтип айтам да, Сейил, сен ушу кызыңдын учурунда кандай кылчу элең? Кызыңдын жашында кандай кылчу элең? Азыр ушул нерсени талап кылып, анан ошого таарынып атканың өзү канчалык деңгээлде туура деп туруп, анан кой деп, анан эгер менден көбүрөөк күнөө кеткен болсо, барып кызыман кечирим сурайм, кечирип койчу, мен ачуу калтырып койдум, эмоциямды башкара албай калдым,
мен ушул жерим туура эмес болуп калды деп биз көбүнчө ата энелерде дагы бир нерсе балдардан кечирим сурагандан да намыстанабыз да. Эмнеге болбосун? Тескерисинче кечирим суроо аркылуу биз балдарыбызды кийинки жашоосунда кечирим сураганга үйрөтөбүз. А кечирим сурай билүү, кечире билүү бул бекем үй бүлөнүн пайдубалы, мындай сырларынын бири да. Биз кечире алгандыктан жашайбыз, кечире алгандыктан сүйүүбүз багылат ортодо дегендейчи. Ошондуктан таарынганга албетте акыбыз бар, бирок көпкө таарынбай, тез арада ошол анализдешибиз керек. Анализдеп туруп, анан ошо таарынып аткан теманы дагы көмүп койбой, кызыбыз менен сүйлөшүп алып, эмнеге таарынганыбызды айтып берсек болот. Дагы деле айтам, терең баарлашуу керек да ушул жерден дагы. Кыз өспүрүм куракка келгенден кийин мүнөзү дагы өзгөрө баштайт. Андан кийин жалаң эле меники туура, айланамда жашагандардын, айланамдагы адамдардын баарыныкы туура эмес, мен гана билем деп калат экен да. Ошол учурда эне ушул кырдаалдан кантип чыкса болот, кызына кандай кеңеш берсе болот? Бул учурда деген балдар, кыздар өзүн аябай бир чоңоюп калгандай сезишет да. Чоң адамдай көрүшөт. Ошол учурда мисалы эгер жашоосуна аябай кооптуу болбосо ката кетирип көрүүгө жол бериш керек. Мейли. Бул кружканы сындырып көрсүн. Анан өзү башынан кечиргенден кийин экинчи сындырбаганга аракет кылат да. А биз кээде ата энелер катасынан сактайбыз деп атып эле өспүрүм куракта өзгөчө мынтип кетсечи, тигинтип кетсечи деп сиз айткандай гипер көзөмөл кыла берип, анан адатта балдарыбыз инфант деп коет да. Биологиялык жаш курагы өсө берет, а бирок психологиялык курагы жаш баладай. Ата энесине ишенген, дагы деле өз алдынча чечим чыгара албаган, бала кыз боюнча калып калат да, бала же кыз боюнча. Ошол себептен өспүрүм курагында көбүрөөк эркиндик берип, кылам деп аткан нерсесин кылдырып көрүп, анан өзү түшүнөт. Кандай экен деп, мисалы, өспүрүм куракта менин кызым бут кийим тандаганды эле алалычы. Мындай жөнөкөй эле мисалы, бут кийимдин эң жакшысын тандап берсем, ал сапатсызын тандачу да. Анткени ал тренд. Бүгүнкү күндүн тили менен айтканда, анан мен мажбурлабай эле мейли деп койчумун, бирок 5 күндөн кийин айтчу да, жаман экен, ыңгайсыз экен депчи. Ошол мейли деп, бутум ооруду, тайгаланып кеттим, анан мындай экен, 4 буштуктар өтүп кетет го таманында. Анан кийин көрсө сиз деген аябай жакшысын тандап берет турбайсызбы, тердебегенин, бутка өтпөгөнүн, бутка тынчын деп, анан өзүнүн туура эмес тандоо кылып атканын түшүнүп, кайрадан бут кийим тандоодо мени көбүрөөк уга баштады да. А мен аны таптакыр эле урушуп, сен мени укпайсың деген жокмун, жол берип койдум 1-2 жолу. Мейли акча кетет экен, бирок үйрөнсүн деген сыяктуу да. Демек оюна коюп коюш керек. Ката кетиргенге жол берип коюшубуз керек. Тандоону да берсек, бала жоопкерчиликтүүрөөк болот экен да. Ооба. Мына карасаңыз, биз жана айтып өткөндөй, башында эне авторитет болуп, андан кийин чөйрө авторитет болуп калды. Негизи эле анан кайсыл бир куракта кыз кайра апа сиздики туура экен. Өзү эне болгондо. Өзү эне болгондо гана. Көбүнчө өзү эне болуп, балдардын кыйынчылыгын, баягы толгоону, 9 ай көтөрүү, төрөт деген нерсени башынан өткөргөндө анан деп дагы бир нерсени түшүнөт да, бир чындыктычы көрсө энем ушундай турбайбы? Балам, сен балалуу болгондо билесиң дегендейчи. Ага чейин көбүнчө башка анан күйөөсү авторитет. Бул эми туура эле турмушка чыккандан кийин күйөөсү авторитет болуш керек, ал башка бүлө болот дегендей. Бирок эне менен кыздын мамилеси баягы кыз чоңоюп, өзү эне болгондон кийин дагы бир деңгээлге өйдө көтөрүлөт да, дагы бир деңгээлге жакындай түшөт деп ойлойм да. Эгер туура конструктивдүү мамиле болсо ортодо. Таарыныштар менен иштешкен болсо, жараттары менен аны айткан болсо да. Кыз Айнура кесиптешим айтып өткөндөй эле, энесин бардык жактан ушундай бир кандай сыйкырчы деп элестетеби же бардык жагынан келишкен, төгөрөгө төп келишкен деп ойлойт экен да. Эненин сезимдери бар экенин дагы түшүнбөйт экен да. Анткени баягы энелер бардык жагынан жардам бере беребиз, тигини каалады, тигини кылып беребиз, анан кийин эненин сезимдери менен эсептешпей калат экен да. Ушуну биз кыздарыбызга кантип жеткире алабыз да? Энеде дагы сезим бар, эненин деле жан дүйнөсү ооруйт. Кызым сен туура эмес кылып койдуң депчи, балким кызы туура эмес кылып койсо, энеси өзү дагы жан дүйнөсү ооруп калган учурда кантип түшүндүрүп бере алабыз? Анткени кыз бизди темир ойлоп калбаш үчүн. Ооба, бул аябай жакшы белгилөө болду. Негизи эле маанайың жок кезде биз дайыма
мындай эме масканы кийип жүрүшүбүз керек дебешибиз керек да, үй бүлөдөчү жылмайып гана турушубуз керек деп кээде өзүбүздөн талап кыла берип акырында чарчоого дуушар болобуз да эмоционалдык жактан. Анан мисалы маанайың жок келсе, кээде бизде баягы эмоционалдык интеллектибиз төмөн болгондуктан башкаларга болгон таарынычыбызды, ачуубузду, маанайыбыздын жоктугун келип балдардан чыгарабыз го. Үйгө келип эле ажаандыкты карматабыз же маанайыбыздын жок экенин билдиребиз. Жок, ошол кезде мисалы мен жеке практикамда үйгө келем дагы, маанайым бүгүн менин маанайым жок, мен бүгүн тамак жасагым келген жок. Бүгүн мен жалгыз болгум келип атат. Бирок менин маанайыма силердин тиешеңер жок деп анан чоңураак кызыма мен айтып берчүмүн, жумушунда кээ бир айтчу көйгөйлөрдү, балким атасы менен болуп аткан ортодо көйгөйлөрдү да айтып берген учурлар болгон да. Анткени алар баягы идеалдуу, кемчиликсиз деп алса, анан орусча айтканда бат эле разочарование болушат. Көрсө менин апам мындай турбайбы, атам мындай турбайбы деп анан кызым жашоодо ушундай болот экен, азыр жумушумда ушундай кыйынчылык болуп атат, атаң экөөбүз эртең менен мынтип чыртылдашып кеттик деген сыяктуу. Анан кайра эле элдешкенимди айтып берем. Мынтип чечилди, атаң экөөбүз мындай элдешип алдык дегенде, баягы реалдуу жашоодо жашаганды үйрөнүш керек да. Кээде биз кыздарыбызга жомоктогудай жашоону көргөзөбүз деп да аракет кылган ата-энелер бар, перфекционист ата-энелер. Балдары келгенде маска кие калышат деген сыяктуучу. Жок, бала реалдуу жашоону, реалдуу маанайды көрүшү керек, ошол жерде жашаганды үйрөнүшү керек. Акча жок дегенди дагы түшүнүшү керек, бар жокту күтө билгенди, чыдамдуулукту, сабырдуулукту айтор. Үй бүлөдө ошол көндүмдөрдү, ошол сапаттарды сиңиргенге аракет кылышыбыз керек. Эң сонун Керек десек, көрөрмандар айтып атат го, мунун баарын кантип аткарабыз деп. Биз эми албетте идеалдуу картинага умтулушубуз керек да. Идеалдуу боло албайбыз. Боло албайбыз албетте, бирок аракет кылып кандайдыр бир кадамдар жасашыбыз керек да. Биз учурда менин оюмча, биз энебизге ушунчалык бир боорукер, ушунчалык бир мындай башкача карачубыз да, мындай келсе жумуштан келсе уктап алсын деген сыяктуучу. Менимче азыркы кыздар, азыркы муун бир аз мерезирээктей сезилет. Кошулам бул нерсеге. Албетте 5 кол тең эмес, баары эмес, бирок көпчүлүк мерезирээк. Мен ойлойм, бул нерсе болбой эле бул интернеттин таасири го деп ойлоп атам да. Анткени бүгүнкү күндө өспүрүмдөр өздөрүнүн жан дүйнөсүн эмне менен тамактандырат? Ар кандай сериалдар, тиктоктогу кичинекей роликтер. Анан ошол жерде эгер эне менен кыздын ортосундагы таттуу мамиле же боорукерлик деген баалуулуктар берилбесе, тескерисинче сен эркинсиң, сен каалаганды кыла аласың, ата-энени укпаш керек, кааласаң үйлөнбөй деле жашай берсең болот, кааласаң ажырашып кетсең болот деген биздин үй бүлөлүк баалуулуктарды талкалаган илгеркидей цензура деген болбогондуктан, анан маалыматты илгоону үйрөтпөгөндүктөн, бул маалыматты илгоо боюнча да сабаттуулук баягы мурун журналистикада эле үйрөтчү эмес беле, медиа сабаттуулук. Азыр биз балдарыбызга да үйрөтүшүбүз керек да. Медиа сабаттуулук деген түшүнүк жок болгондуктан тилекке каршы мерездик болуп атат. Бул мерездик баягы интернеттен маалыматтын таасири деп ойлойм. Көбүн эсе маалыматтын таасири болуп атат да. Мунун баардыгын албетте ата-эне көзөмөлгө алыш керек. Чоң рахмат сизге. Убакыт бүтүп калды тилекке каршы. Бирок биз бул кыска убакыттын ичинде дагы бир жакшы маалыматтарды бердик деген ишеничтемин. Анткени чындыгында эле айтып өткөндө, кыз бул деген ушунчалык бир көпүрө экен да. Эгер биз кызды жакшы тарбияласак, ал өзүнүн үй бүлөсүнө дагы ошол мээримди, ошол сүйүүнү алып барат экен дагы, бактылуу коомдо бактылуу үй бүлөлөр жаралат. Ошондуктан бул нерсени сөзсүз түрдө эске ала жүрүшүбүз керек. Бүгүн сонун маалыматтар бердик деген ишеничибиз бар. Биздин баракчаларыбыз YouTube'дан, Instagram'дан, TikTok'тон да издеп, Арузат ТВ деп катталып койсоңуздар болот. Анткени биз ал баракчаларыбызга дагы пайдалуу